Салам алейкум бир туугандар. Гилястар момундай бүшүр байлап калыптыр. Буюрса бир ошол эле мезгилде кумурскалар жүрөт. Көрүнүп атабы сиздерге? 4-5 кумурска жүрөт. Ары чыгып, бери чыгып. Булар азыр жалбырактарга момундай тиляларды алып келип атат окшойт. Себеби жалбырактар көрүнүп атабы камерадан? Жалтырап, жабышкак болуп калыптыр. Шире пайда болуптур. Азыр биз ошону атайын дарылайлы деп келдик. Мына эсиңиздерде болуш керек экен. Мына жалбырак кичине ачканда эле уже тиляга каршы чачышыбыз керек экен. Азыр биз Энжону бир 6-7 грамм кошобуз, 16 литрлик бакка. Клей микс бул прилипатель. Андан деле бир 6-7 грамм кошобуз. Андан сырткары агрессион кошобуз. Агрессион бул биостимулятор. Бул баягы өсүмдүк шок болбосун деген максатта. Мына ошондой. Ошол бир эле көчөттө дейин десең, баарында эле ошо кумурскалар жүрөт. Демек, муну срочно дарылашыбыз керек экен. Камерадан качып, ар жагына чыгып, бир жагына чыгып кетип атышат. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр дарылайбыз. Мына бир туугандар, бүгүн 26 апрель. Мына агрессион бул биостимулятор, органическое удобрение, смеси аминокислот и пептидов дейт. Бул стресске каршы. Клеймикс бул прилипатель, жабышкакты пайда кылат да. Анан жана битке каршылары бул энжо инсектицид. Мына азыр ушуларды кошуп, баковый смесь кылып туруп чачабыз. Агрессиондон 20 грамм, клей микстен 7 грамм, энжодон 8 грамм кошобуз. Мына ошондой. Мына энжодон азыр 5 грамм коштук. Эми 3 грамм кошобуз. Энжодон 8 грамм. Муну аралаштырып алабыз. Андан кийин агрессиондон 30 грамм. 5 граммдык шприц. 20 грамм, 30 грамм деп койдум ба? 25 грамм кошуп коелу. Эми клей микстен 6 грамм мындай кетти. 8 грамм. Так. Ошондой азыр аралаштырып туруп, анан чачабыз. Bir жакыныраак келчи. Муну дарылап атканда обязательно тилялар жалбырактын астыңкы бетинде болот да. Ошону обязательно дарылайбыз. Анан могу жаш бүчүрдүн үстүндө болот.
Анан күн кештеп калган маалда мына өзүңөр көрүп турасыңар, күн кирейин деп калды, саат 7ден өттү. Жана эртең менен таңга маал дарылашыбыз керек да. Күн ысык болгондо дары өзүнүн касиетин жоготот. Балким өсүмдүккө да зыянын тийгизип коюшу мүмкүн да. Дагы жерге кумурскаларды кармай турган скотч чап жасак болот да. Бирок азыр биз аны чаптабайбыз, араларына карчык айдайбыз. Ал чаң басып эме болуп калат. Ошо карчык айдап бүткөндөн кийин анан буюрса чаптайбыз. Скотчторубуз даяр. Kaldı. Buna darını çaçıp büttük. Hem efektini karasanar. Şu yeter 8 gramdan koştuk. 7-8 gramdan koştuk. 16 litrelik Bachoko Enjo'dan. Sırası kumurskalar ölüp duruyor. Kumursa ölgönden keyin tilyalardan liçinkaları gözgө görünbөйт экен. Жумурткаларын таштап атса керек. Алар да өлдү болуш керек. Ошондой эле бир коңузго окшогон бир курт жалбырактарын жеп аттыр. Аларды көрсөтөйүн деп азыр таппай атам. Ошолор да өлдү болуш керек. Мына момунтип коңуз окшогон курт монтип жалбырактарды жеп атыптыр. Аларды өлдү болуш керек. Кумурскалар турган жеринде катып калат экен. Көрдүңөрбү? Мына биякта катып калды, жерде катып калды. Şu Enjo жакшы эффект берчүдөй экен. Аркы беттеринде да өлүп турат. Тиги аптекадан алганда 20 грамдан кошкула bir Bachoko деп кеңеш берген. Бирок көп болуп калат деп биз 8 грамдан эле коштук да. Ошо 8 грамм мына ушундай эффект берди. Көрдүңүздөрбү? Анан ушул 8 грамдан кошуп эле чачсаңар, буюрса жакшы болчу да экен. 20 грамдан кошкондо жаш жалбырактарга стресс алыш да мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден силердин экономикалык эмеңерге да зыяны келип калышы мүмкүн. Мына көрдүңүздөрбү? Могу коңузго окшогон курттар бар болчу да, ошолор жерге түштүбү же учуп кеттиби белгисиз. Мына өлүптүр. Мына момунда турат. Риск салынбай атат. Мына көрдүңүздөрбү? Тиги комурсканын жанында тоңкоюп. Мына ошондой. Могу жалбырактын баарын жеп аткан. Ошо коңуздар экен, кумурскага жебейт да. Мына ошондой. Күн да батайын деп калды. Ийгилик. Бу гилясты бат-баттан карап турушубуз керек экен. Эми Enjo системный фунгицид бир 14 күн китебинде 20 күнгө чейин эффект берет деп атат. Эми бир майдын 15-inde бир жакшылап карап коюшубуз керек экен. Ошол сак саламатта туруңуздар.